Камчек Ташиев Кыдыршаевдин кийинки кадамдары кандай болот? Оппозицияга айланып Адахан Мадумаров менен биригеби же болбосо өзүнчө эле президент шайлоого катышабы деген дагы суроолорду элдер коюп жатышат. Туугандар, өзүңүздөр билесиздер, Адахан Мадумаров Камчек Ташиевди кеткенден кийин бир дагы жаман сөз сүйлөп аркасынан чыккан жок. Азыркы учурда ушул окуянын тегерегинде көптөгөн саясий эксперттер дейбизби, аналиттер дейбизби, өздөрүнчө божомолдошуп жатыптыр. Камчек Ташиев Адахан Мадумаров менен оппозицияга биригиши мүмкүн деген да немиштер чыгып атат, бирок бул чындыкка дал келеби келбейби убакыт көрсөтөт. Чындыгында Камчек Ташиевдин кийинки кадамдары кандай болот өзү дагы ачыктаган жок. Депутаттыкка барабы же президенттикке барабы же Адахан Мадумаров менен биригеби деген суроолор коюлуп атат, бирок буга эч ким жооп берген адам жок. Эми бул суроого жооп бериш үчүн Камчек Ташиевдин кийинки кадамдарын күтсөк, ошондо айкын даана так көрүнөт деп айтып кетмекчимин. Эгерде Камчек Ташиев Адахан Мадумаров менен бирге турган болсо, анда кандай десек, бул өтө жаман нерсе болушу мүмкүн. Бирок көптөгөн адамдар бирикпейт деп жатышат. Эгерде бирге турган болсо, туугандар, өзүңүздөр билесиздер, мурун дагы Адахан Мадумаров менен Камчек Ташиев биригишкен, аны окуяны билгендер аябай жакшы билет, тарыхты билгендер. Мүмкүн саясатта өзүңүздөр билесиздер, ишенип болбойт. Саясатта достук жок дегендей эле. Эртеге мисалы Адахан Мадумаров менен Камчек Ташиев бирикти, оппозицияга өттү, же болбосо президент шайлоого катышат деген жаңылык чатыран болсо, туугандар, бул жаңылык биздин президентибиз Садыр Жапаров Нуркожоевичти аябай ачуусуна тийиши мүмкүн. Жана ошондой эле бул окуя президентибиздин ачуусун келтирип, Камчек Ташиевдин бизнестери, үй бүлөсүнө болгон кысым, мал мүлктөрү конфискация кылынып, же болбосо мамлекет тарабынан, сот тарабынан бир кысымдар болушу мүмкүн деген дагы немиштер айтылып атат. Албетте буну бизнестеринен айрылышты, үй бүлөсүнө кысым болушту, миллиарддаган сомдорду каяктан тапкандыгы тууралуу суракты Камчек Ташиев дагы каалабайт деп ойлоймун. Ошондуктан сиздер дагы бир саясатчы катары дейбизби же саясатты сүйгөн адам катары дейбизби, өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазып коюңуздар, туугандар. Камчек Ташиев эми эмне кылганы туура, унчукпай эле ошол небере жытта олтуруш керекпи, же болбосо дагы мен президент болушум керек, менин досум аркаман бычак сайды деп саясатка күрөшүш керекпи, кандай ойлойсуздар?